Алымбек Таткай аймактык башкармалыгындагы Алай 1 жана Алай 2 конушу бул шаардан бир топ алыста, четиракта жайгашкан. Жаңы конушта ирригациялык тармак, жол абдан начарлап кеткен. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев рейдтик кыдыруу учурунда бул жерге келип, жергиликтүү жашоочулар менен жолукканда эл негизинен жол маселесин айткан. Бул жерде унаа эмес, адам жүрүүдө дагы көп маселе бар экендигин, балдар окууга барып келүүдө же болбосо шаарга каттоодо жол маселесинин негизги көйгөй экендигин айтып, бул жерде шагал төшөп, кеңейтип берүүнү суранган. Бирок шаар мэри Жеңишбек Токторбаев дароо эле бул жерде тиешелүү кызматтарга тапшырма берип, эл өзү макул болуп атат. Бул жерде сыноо иштерин жүргүзүп, жолду кеңейтип, асфальт төшөп, андан сырткары ирригациялык тутум лоток коюп, анын жанына тротуар орнотуп жасап бергиле деген тапшырма койгон. Анын негизинде өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жерде толук элдин жардамы менен сыноо иштери жүргүзүлүп, жолду кеңейтип, 2 унаа бата турган деңгээлде жол жасалган. Бул жерде андан сырткары ирригациялык тутум бар, лоток коюлган, тротуар бар. Жалпысынан Алай 1, Алай 2 конушунда 5 чакырымга жакын жол асфальтталып, бул жерде жасалат. Учурда жумуш кызуу жүрүп жаткан мезгили.